Буга чейин коронавирус менен ооруп айыккан адамдын организминде иммунитет пайда болору айтылган. Аны аныктоо иммуноферменттик анализдин негизинде жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө 11 жеке менчик лаборатория антителолорду аныктоо боюнча анализ жүргүзүп жатат. Саламаттык сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин бөлүм башчысы Динара Оторбаеванын айтымында 21-июлдан 12-августка чейин 13.688 адам анализ тапшырган. Алардын 48,4%-ында М жана G иммуноглобулиндери бар болуп чыккан. ИФА тестинен өткөндөн кийин адам өзүнүн статусун билип алса болот. Анткени изилдөөдө кандагы иммуноглобулиндин М жана G антителолордун деңгээлин аныктоого болот. М класстагы иммуноглобулиндер бул SARS-CoV-2 инфекциясына жооп катары иммундук системада пайда болот. Бул ооруну жугузуп алгандан кийин 5-күндөн баштап клиникалык симптомдору пайда болгондон кийин же болбосо 1-2 жуманын ичинде пайда боло баштайт дагы. Мунун деңгээли 2 айга чейин организмде кармалып тура алат. Ал 2 айга чейин организмде сакталып турат. Ал эми 2 айдан кийин адамдын организминде G иммуноглобулин пайда боло баштайт. Ал пайда болгондон баштап деңгээли жай көтөрүлөт да бир топ убакытка чейин адамдын организминде кала берет. Бирок бүгүнкү күнгө чейин вирус жетишерлик изилдене элек жана кайра жуктуруу ыкмалдыгы жөнүндө ишенимдүү айтууга болбойт да. Ошон үчүн иммуноглобулин G кимде ким бирөөлөрдө аныкталган болсо, баары бир деле социалдык дистанцияны сактоо керек. Жана азыркы маалда байкап мындай өзүбүз кармап жаткан эрежелерди сактоого аракет кылыш керек. Анткени бүгүнкү күндө көп мындай ар кандай научный исследованиялар болуп атат, бирок точно мынтип айтып антителасы табылган күндө дагы кайта жугузуп алганга болбойт, же болбосо кайта ооруп калганга болбойт деген так таянактар чыга элек. Биринчиден изоляцияны сактоо керек. Жашаган жери боюнча дарыгерге көрүнүп, дары-дармек жаздырып алуу керек. Мурда ПЧР анализ тапшырган болбосоңуз, коронавирус бар же жок экенин тактагыңыз келсе, ПЧР анализ тапшырууга болот. Изоляцияны дарылануунун ПЧР тест тапшыруунун кереги жок. Анткени G иммуноглобулини адам 1 ай мурда же жакын арада ооруп чыкканын билдирет. Бишкекте футбол, гандбол, баскетбол, теннис, анын ичинде стол тенниси, бейсбол, бадминтон, гольф, башкача айтканда спорттун бардык түрлөрү менен машыгууга уруксаат берилди. Маалымат кылайык, машыгуулар санитардык нормаларды жана эрежелерди так сактоо менен өтүшү зарыл. Калган убактылуу чектөөлөр күчүндө калат. Көчөлөрдөгү соода саттыктар жана кызматтардын батут, велосипед жана башкаларды ижарага берүү, тойкана жана көңүл ачуучу борборлордун, түнкү клубтар, барлар, караоке клубтар жана башка балдар оюн аянтчаларынын жана оюн зоок борборлорунун иштөөсүнө тыюу салынган. Белгилей кетсек, аталган чектөөлөр Бишкек шаарында эпидемиологиялык абал жакшырганга чейин киргизилген. Нарын облус аймагында 142 орто мектеп бар. Ал эми быйыл 5764 окуучу мектеп босогосун жаңыдан аттамакчы. Мындан тышкары 91 окуу жайдын интернетке туташтырылганы айтылды. Нарын облусундагы 142 орто мектептин 36сы балдарды реалдуу режимде окутууга даяр. Бул тууралуу өкмөттүн аталган дубандагы өкүлүнүн орун басары Жаркын Ибраев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында ушу тапта жаңы 2020-2021 окуу жылына даярдыктар кызуу жүрүүдө. Бирок колдон келсе биз баягы реалдуу режимге жанагы 36 мектепти ошон үчүн тактап чыксак да 142-нин ичинен реалдуу баягы окуткандарды сунуш кылып атканбыз. Мисалы Нары шаарында 8 мектеп, алар жолдон балдарды түз кетеби, коомдуктар машиналарда көп жүрөт, алар оорубаса дагы таратуулучулар болуп калсачы деген маселенин чегинде Нарын шаарындагы азыр кооптонуп өздөрүнүн сунуштарын карап атышат. Биз жогоруда айткандай мен муну жакынкы учурларда биз облусту өзүбүз бир чечимге келип айтабыз. Андан сырткары жанагы мектептердеги бир интернет кошуу боюнча маселесин айтып койгум келди да. Анткени себеби баары бир биз санариптик окууга өтүшүбүз керек болуп атат. Алардын ичинен келгенде дагы бир интернет байланыш менен окуш керек болот. Биз анын ичинен 142 мектептин ичинен 91 мектеп интернетке кошулган. Азыркы учурда 15 мектеп дагы Кыргыз Телеком аркылуу интернетке кошуу иштери жүрүп жатат. Мурда бизде ушул 9 мектебибиз техникалык такыр мүмкүнчүлүк болбойт, окуй албайт деп атканбыз. Бактыга жараша ошолордун ичинен 3 мектеп дагы жанагы радио релейка аркылуу кошуп берип атышат. Интернет аркылуу, ошол аркылуу интернет менен кошулуп баягы санариптик бир өзгөчө бир окууларга өтүшөт. Мынанын ичинен бир 6 мектебибизге бир такыр эле мүмкүнчүлүк жок болуп эсептелинет. Жергиликтүү бийликтин өкүлү аймактагы 142 мектептен 91 мектеп интернетке кошулганын белгиледи. Ал эми 15 мектепке Кыргыз Телеком аркылуу интернетке кошуу иштери жүрүп жатат. Ибраеванын айтымында 6 мектеп географиялык жайгашуусуна байланыштуу интернет коштурууга техникалык мүмкүнчүлүк жок.
бир интернет байланыш менен окуш керек болот. Биз анын ичинен 142 мектебибиздин ичинен 91 мектеп интернетке кошулган. Азыркы учурда 15 мектеп дагы Кыргызтелеком аркылуу интернетке кошуу иштери жүрүп жатат. Мурда бизде ушул 9 мектебибиз техникалык такыр мүмкүнчүлүк болбойт, окуй албайт деп атканбыз. Бактыга жараша ошолордун ичинен 3 мектеп дагы жанагы радио релейка аркылуу кошуп берип атышат. Интернет аркылуу, ошол аркылуу интернет менен кошулуп баягы санариптик бир өзгөчө бир окууларга өтүшөт. Мынанын ичинен бир 6 мектебибизге бир такыр эле мүмкүнчүлүк жок болуп эсептелинет. Булар ошол эле жумгалдагы мектептер. Куштар булардагы деле балдардын саны аз. Ошондуктан буларды биз баягы иретке келтирип, график менен дагы биздин жанагы милдеттүү түрдө мугалимдерибиз график менен атайын санкинчикка толтуруш керек да. Ошолор бүтүп калды. Анын ичинде флюрага сөз түшөсүздөр деген да тапшырмалар болгон. Район график менен түшүп атышат. Мына ошолор менен жанагы 6 мектебибиз кирбей калат. Мына ушул мектептерибиз дагы мындай баласы аз сандагы, мисалы жанагы алыскы мектептер, Саргамыштагы, Мен-Кушту мектептеринде окуп калышулары. Ибраева азыркы учурда облуста 6 мектеп, 2 бала бакчанын курулушу жүрүп жатканын кошумчалады. Андан тышкары 70 орундуу оорукананын курулушу башталды. Жалпы облус боюнча курулуучу 11 объектиге 41 миллион сом бөлүнгөн.